UFC'dеги Антонина Шевченконун беттеши мыкты деп табылып, мушкерге кошумча $50,000 берилди. UFC уюмунда 4-августка караган түнү болуп өткөн Антонина Шевченко Люси Пудилова беттеши күндүн мыкты беттеши деп табылды. Бул тууралуу мелдештин уюштуруучулары билдиришти. Мыкты деп табылган беттештеги ар бир спортчуга негизги гонорардан тышкары $50,000 сыйлык катары берилет. Шевченко атаңдашын экинчи раундда муунду ыкмасы менен жеңип алган. Бул жеңиш Шевченко үчүн UFC уюмундагы экинчи жеңиши. Маалымат багы Super Checkt. Президенттин жубайына жашартуучу операция жасалды. Франциянын президенти Эммануэль Макрондун жубайы 1-айым 66 жаштагы Бриджит Макронго 17-июлда Париждеги ооруканалардын биринде эстетикалык операция жасалды. Буга чейин 1-айым Эммануэль Макрондун кары көрүнөрүн айтып келген. Дүйнөгө белгилүү адамдар көп келген жеке менчик оорукананын пластикалык хирургия бөлүмүндө 3 саатка созулган операция жүзүн жашартуу максатында жасалганы болжолдонууда. Францияда Элисей сарайына жакын келген Козер журналындагы маалыматтарга караганда Бриджит Макронго жасалган операция ийгиликтүү аяктаган. 1-айым ошол эле күнү жан сакчылардын 3 унанын коштоосунда ооруканадан чыгып кеткен. 2 күн эс алгандан кийин ардагер мугалим Форт Брегансон резиденциясында эс алып жаткан жолдошу Эммануэль Макрондун жанына барган. Маалымат багы Zaman Checkt. Мирлан Мурзаев Кипрдин командасына ойноп баштады. Футбол боюнча Кыргызстан улуттук курамасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев Түндүк Кипр өлкөсүнүн Дөган Турк бирлиги клубу менен келишим түздү. Бул тууралуу футболчу Barometer Checkt сайтына билдирди. Келишимдин мөөнөтү жана суммасы боюнча азырынча айтыла элек. Жакында эле Мирлан команданын көрмандары менен таныштырылган. Учурда ал Кипрде команданын карамагында жүрөт. Дөган Турк бирлиги клубу Түндүк Кипрдин чемпионатында ойнойт. Ал Европа футболдук уюмуна мүчө эмес. Мирлан Мурзаев буга чейин Бишкектин Дордой клубунда ойноп келген. Маалымат багы Barometer Checkt. Футболчу Канатбек Маматов Азия футбол конфедерациясы футболчулардын айыбын далилдеп, анан футболдон четтетти. Азия футбол конфедерациясынын Кыргызстандык футболчуларды четтетүү чечими бул 1 жылдык биргелешкен иликтөөнүн жыйынтыгы. Иликтөөгө Кыргызстан футбол федерациясы да катышкан. Мындай маалыматты Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Канатбек Маматов окуя боюнча Barometer Checkt сайтына комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымында АФК мындай чечимди бир катар дыккат иликтөөлөрдөн кийин кабыл алган. Учурда АФКнын чечими чындыгында кызуу талкууга алынууда. Бул жөн эле кабыл алып кое турган чечим эмес. АФК бул боюнча 1 жылдан бери иликтөө жүргүздү. Мындай биргелешкен иликтөө жүргөн. Алардын өкүлдөрү бизге келишкен. Биздеги болгон маалыматтарды бергенбиз. Ар кандай булактардан тийиштүү маалыматтар топтолгон. Айыпталган футболчулар агенттер менен бирге отургандары кармалган. Букмекерлик кеңселердин өкүлдөрү менен жолукканын, алардан сунуштар болгонун мойнуна алган учурлары да бар, деди Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Канатбек Маматов. Эске сала кетсек, АФК жакында эле Дордойдун мурдагы коргоочусу Корсонбек Шератов, Алай клубунун мурдагы футболчулары Ильяс Алимов, Абдазиз Махкамов жана Владимир Веревкин АФК кубогундагы оюндарды манипуляциялоо максатында болгон жашыруун сүйлөшүүлөргө тийиштиги бар деп айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин футболдон четтеткен. Маалымат багы Barometer Checkt. Футзал. FCRM Азия чемпионатына жөнөп кетти. Кыргызстандын чемпиону FCRM футзал боюнча Азиянын клубтар аралык чемпионатына катышуу үчүн Таиландга аттанды. Бул тууралуу команданын башкы машыктыруучусу Данияр Абдыраимов Barometer Checkt сайтына билдирди. Команда курамы Ташкент эл аралык аэропортунан Бангкокко учурат. Эске сала кетсек, Кыргызстандын быйылкы Суперлигасынын чемпиону Эрем клубу Азия чемпионатында А тайпада. Сайпорт FC, Шэньцзэн жана Star FSU командалары менен күч сынашат. Тайпалык оюндардын жыйынтыгы менен 1-2 орунду ээлеген командалар плей-офф баскычына чыгышат. Азиянын клубтар аралык чемпионаты быйыл 7-17 август күндөрү Таиландда өтөт. Эске сала кетсек, Эрем бул мелдешке өткөнкү жылдагыда катышып, плей-офф баскычына чыгып, Азиядагы 8 мыктынын катарына кирген. Маалымат багы Barometer Checkt. Момбеков 25 000 сом айыпка жыгылды. Азыркы кездеги эл урматтаган, калк кадырлаган бирден бир көзгө басар саясатчы. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков экени талашсыз чындык.
Коомдо аброю бийик, саясий рейтинги жогору экенин ар бир сурамжылоодо тизменин сап башында турганы менен билсе болот. Акыйкатты, чындыкты түз айтып, калыс позицияны карманган адилдиги элдин урматтоосуна арзыды. Албетте таш өйдө кулаган сайын көрө албай бут тоскондор ар бийликте болот тура. Мына Мамлекеттик технологиялар жана байланыш комитетинин мурдагы башчысы Бакыт Шаршембиевке карата 9 кылмыш иши бардыгын айтып койгон үчүн айыптуу деп табылып, Соклук районунун соту 25 000 сом айыпка жакты. Эми бул кызылда эле жогору жактан түшкөн басымдын натыйжасы. УКМК, башкы прокуратура, Финполиция берген маалыматтарды айтып койгон үчүн Шаршембиевдин кадырыма ишкердик беделиме зыян келтирилди деп сотко берген доосун канааттандырып, Момбековду күнөөкөр кылуу бийликтин ишараты менен ишке ашкан баамдоо кыйын эмес. Маалымат балагы аргумент чекиткейжи. АКШнын Огайо штатында ок атышуудан 9 адам каза болуп, 16 адам жарадар болду. АКШнын Огайо штатынын Дейтон шаарындагы барлардын биринде ок атышуу болуп, андан 9 адам каза болгон. Дагы 16 адам жарадар болушкан. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазышты. Окуя болгон жерге полиция келип, эмнеден улам ок атышуу чыкканын иликтөөдө. Белгилүү болгондой, ок атууну баштаган жаранда каза болгон. Бул АКШда бир сутка ичинде экинчи ок атышуу болгон окуя. Буга чейин Эль-Пасо шаарында 21 жаштагы Жаран соода борборунда ок чыгарып, андан 20 адам каза болуп, 26 адам жарадар болушкан. Шектүүнү полиция колго түшүргөн. Маалымат балагы Супер чекиткейжи. Тез кабар. Салянованын абалы оорлошууда. Дем жетпеген шартта кармалып жаткан Айда Салянованын жүрөк илдети өөрчүп тез арада операцияга муктаж болуп жатканын сиңдиси Чынара Турдалиева айтып чыкты. Турдалиеванын айтымында тапшырган анализдердин жыйынтыгы чыгып, Саляновага панкардит деген жаңы диагноз коюлду. Бул илдет жүрөктүн бардык катмарларынын сезгениши менен мүнөздөлөт. Бул туурасында улам күндөн күнгө абалы оорлоп баратат. Жүрөк деген оңой эмес да. Жаман нерсе болсо ким жооп берет деген биз аябай кабаттардабыз. Дем жетпеген камерада уктай албай кыйналып жатканын адвокат айтууда. Жолугушуу укугу адвокатта гана бар, деп каңырык түтөттү. Маалымат балагы аргумент чекиткейжи. Кыргыз туризм Эверс 2019 сынагы старт алды. Кыргыз туризм Эверс 2019 сынагы Кыргызстанда старт алды. Бул тууралуу Маданият маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, билдирмелерди кабыл алуу 10 сентябрга чейин уланып, сыйлыктын жыйынтыгы 27 сентябрда бүткүл дүйнөлүк туризм күнүндө белгилүү болот. Конкурстун максаты туризмди өнүктүрүү, жайылтуу жана туризмдеги тейлөө кызматынын сапатын жакшыртуу болуп саналат. Аталган сыйлык жалпысынан 17 номинациядан турат. Эң мыкты инновациялык долбоор, окуялуу туризм боюнча эң мыкты долбоор, эң мыкты интернет долбоор, эң мыкты дипломатиялык өкүлчүлүк, маалыматтык коммуникациялык технологиялар боюнча эң мыкты долбоор, эң мыкты туристтик оператор, эң мыкты конок үй, эң мыкты мейманкана, эң мыкты туристтик комплекс, туризм багыты боюнча Кыргызстандын эң мыкты окуу жайы, эң мыкты аймак, дестинация, эң мыкты гид же экскурсовод, эң мыкты фотограф же видеограф, эң мыкты санатордук курорттук мекеме, эң мыкты боз үй шарча, этностилде. Туризмди чагылдыруу боюнча ата мекендик жалпы комолунда каражаты. Атайын номинация Кыргызстандын туризмдин өнүктүрүү өзгөчө салымы кошкон жылдын мыктысы. Байге ээлери жана жеңүүчүлөрү диплом, акчалай сыйлык, премьер-министрден энчилүү саат жана ардак грамота менен сыйланышат. Маалымат багы Заман чекиткейжи. Айчүрек Иманалиева менен Алина Жетигенова жаңы клип тартуулашат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрек Иманалиева жаңы ырга клип тартууга киришти. Клипте Айчүрек Иманалиева менен Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова эки дуэт ырдап чыгышмакчы. Алина эже менен Камчыбек Букалаев агабыздын калемине таандык Ысык көл аттуу ырына жаңы клип тартууну баштадык, деп билдирди Ырчайым. Эскерте кетсек, эки атактуу Ырчайым сахнада буга чейин да иштешип келген. 1991-жылы Тарас Асанакуновдун Роза гүлү аттуу эстрадалык тобу ачылып, анда ырчылар Алина Жетигенова, Расул Маматкулов, Айчүрек Иманалиева, Динара Акуловалар биргеликте иштешкен. Маалымат багы Заман чекиткейжи.